Ошто айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу жеңилдетилген насыяга суроо талап күч. Тилекке каршы кезекке жазылгандардын баарына бөлүнгөн каражат жеткен эмес. Маселен, Айыл банктын Ош шаарындагы бир эле филиалына жеңилдетилген насыяны алуу үчүн 125 киши жазылып, бирок анын ичинен 15 адам гана бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана алышкан. Бул жеңилдетилген кредиттер жылда берилген үчүн суроо талап элден көп. Бунун менен эле чектелбестен азыр ошол экинчи долбоорду даярдап атышат, кластер деп. Жакын күндөрдө буйруса ошол кластер багыты менен ошол эле кезекке турган кардарларга чакырып туруп кайрадан берип баштайбыз. Бунун деле ошол жанагы талаптары ошол айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунда эле 6%дан 3 жылга чейин, анан мал чарбасына 500дөн миллионго чейин бериле турган кредиттер бөлүнөт. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоор аркылуу Айыл банк, Реска банк дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүүдө. Ал үчүн Реска банкына 388 миллион, ал эми Айыл банкка 300 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда анын 388 миллион 114 миң сому таркатылып бүттү. Мал чарбасы багыт үчүн 287 миллион 145 миң сом, 541 жаранга берилген 6%дык менен. Ал эми талаачылык үчүн 93 миллион 958 миң сом, 261 жаранга берилип жатат 6% менен. Калганы дагы учурда кайра иштетүүгө дагы эми ошо эмеси башталды. Кайра иштетүү, айыл чарба операциясын кайра иштетүү тармактарына ошода берилип атат. Мал чарбасына берилип атат. Реска банкы 388 миллиондун 70%ын аткарып бүткөн. Анын ичинен мал чарбачылыгына 197 миллион бөлүнүп, 100% кардарларга берилген. Ошондой эле айыл чарбасына бөлүнгөн сумманын 80% аткарылган. Калган 20% Ош облусунун тоолуу аймактарында талаа жумуштары баштала электигинен кармалып турганы айтылды. 20% бул жана Чоң Алай, Каракулжа деген райондорубузда баягы талаачылык кичине кечирээк болгон үчүн акчалары түгөн элек, атак аларга да арыздар кабыл алынган. Электрондук кезекке уже турушкан, толук эле бүтүп калды. Бирок дагы деле дыйкандар, мал чарбасы менен алектенген ишкерлерибиз баары дагы деле кайрылып атат. Бирок консультацияларды берип күтүп атабыз, может дагы акча бөлүнө турган болсо биз дагы чакырып беребиз деп. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоор аркылуу насыялар мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка жана өндүрүшкө берилет. Максималдуу көлөмү 3 миллион сомго чейин. Жарандар күрөөсү жок 300 миң сомго чейин насыя алса болот. Ошондой эле 6 айдан кийин гана насыяны келишимде көрсөтүлгөн график менен төлөй баштайт. Бейле кетсек, мурда кредиттер мал чарбачылыгына 10, дыйканчылыкка 8% менен берилип келген. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011 жылдан башталган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.